Кантип баланы өз алдынчалуулукка туура мамиле менен тарбиялайбыз? Баланы сындап, жемелеп, урушуп, жүрө жалкоолонуп, башын иштетпей деген сыяктуу кемсинткен сөздөрдү айтууга болбойт. Үйдү жыйна деген сыяктуу жалпыланган жумуш бербейбиз. Балага иштен ырааттуулугун, кантип аткаруу жолдорун көрсөтүп, кайра айтып, түшүндүрүп беребиз. Маселен, алгач оюнчуктарды кызыл коробкасына салып кой, андан кийин китептериңди полкага тез деп акырындык менен түшүндүрүп көрсөтүп барабыз. Үй иштерине үйрөтүү үчүн жардам сурайбыз. Эч качан буйрук берүүгө болбойт. Маселен, мага жардам берчи, жалгыз жетишпей атам. Мен кийимдерди жайына койгуча, сен идиштерди жууп койсоң. Бүттүңбү? Рахмат. Анда таштандыларды сыртка чыгарып кой деген сыяктуу жумшак жардам суроо иретинде кайрылабыз. Жумуштарды бир-бирден айтып көрсөтөбүз. Жасап бүткөн соң сөзсүз рахмат айтабыз. Эч качан буйрук бербейбиз. Суранып, кайсы жумушту аткаруу керектигине тандоо берип, кайсы убакытта аткара тургандыгын бала менен кеңешип жана өзүнө тандатып, жумуш аткартабыз. Маселен, үйдү азыр жыйнайсыңбы же кечиндеби деген сыяктуу. Балага өз алдынчалуулукту апа гана үйрөтө алат. Эгер апа ишине, билим алуусуна, хоббисине, балдарына, үй жумуштарына жетишип жатса, балага үлгү болуп, балада өз алдынчалуулукту табигый үйрөтүп, табигый калыптай алат. Сөзсүз акыл айтып үйрөтпөй, эне менен бала мамилеси келишилген, дос сыяктуу болсо гана өз алдынчалуулук табигый калыптанат. Өспүрүм балаңыздын ийгиликтүү өсүшүн же болбосо тарбияда кеткен кемчиликтери үчүн өспүрүм менен мамиле аттуу курсума чакырам. Эгер сизге курс маанилүү болсо, же кандайдыр бир көйгөйүңүзгө, сурооңузга консультация керек болсо, комментарийге же директке жазыңыз. Өспүрүм менен мамиледе консультация кызматыбыз да бар.